Улукбек Марипов кызматтан кетти. Улукбек Марипов министрлер кабинетинин төрагасы кызматынан бошотулду. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлайт. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Улукбек Марипов министрлер кабинетинин төрагасынын милдетин аткаруудан бошотулду деп айтылат билдирүүдө. Садыр Жапаров буга чейин социалдык тармактагы аккаунтуна министрлер кабинетинин отставкасы тууралуу билдирүү жасаган. Ал эми Улукбек Асамидинович да жаман иштеген жок, жакшы иштеди. Жаш кадр оор мезгилде кыйынчылыктарды бирге басып өттүк. Тажрыйба топлоду, анын келечеги алдыда, dedi президент Жапаров. Андан мурда Садыр Жапаров министрлер кабинетинин төрагалыгына Акылбек Жапаровдун талапкерлигин сунуштап чечимин түшүндүргөн. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасынын милдетин аткаруучу болду. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Конституциянын 71 беренеси менен Жапаров Акылбек Үсөнбекович Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын жетекчисинин милдетин аткаруучусу болуп тайындалды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлайт. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Эмне үчүн министрлер кабинетинин Акылбек Жапаров жетектейт? Президент үн катты. Садыр Жапаров министрлер кабинетинин төрагалык кызматына эмне үчүн Акылбек Жапаровдун талапкерлиги көрсөткөнүн түшүндүрдү. Ал социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Урматтуу кыргызстандыктар, көптөн бери Жогорку Кеңеште талкууланып келе жаткан министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамга кечээ кол койдум. Ал күчүнө кирди. Убакытты создуктурбай дароо эле министрлер кабинетинин жаңы курамына талапкерлерди баш мыйзамга ылайык Жогорку Кеңешке макулдашууга жөнөттүм. Айрым министрликтерге жаңы кишилер сунушталды. Февраль айынан бери ким кандай иштеп жатканын баамдап келе жатам. Эми мындан ары туруктуу стабилдүү өкмөт иштеп баштайт. Өкмөт башчысы алмашат, ага Акылбек Жапаровду сунуштады. Эмне себептен алмаштырды деген суроолор жаралат. Ар бир мамлекеттин эң негизги көйгөйү бул казынаны толтуруу. Казына көбөйсө элдин жашоосу жакшырат, пенсия жөлөк пулдар, эмгек акылар көтөрүлөт, инфраструктура жана башка тармактар жакшырат. Мына ошондо гана күчтүү мамлекет боло алабыз. Биз Акылбек Жапаров менен макулдашып келиштик. Быйыл казынаны 280 миллиард сом менен жапсам, эмдиги жылы 400 миллиард сомго жакындатам деп сөз берди. Эгер ага жеткире албаса, анда чара көрөм. Ошондуктан ал кишини азырынча сындабай өкмөт башына коюп убакыт берели. Анын мурдагы ишмердиги кандай болгонуна баа берип, ичкен жеген деп сындап жаткан жарандарыбыз кайтар. Менин убагымда анын ар бир баскан турган кадамы, кыймыл аракети толук жеке көзөмөлүмдө болот. Анын иштерин текшерип турганга күчүм да, убакытым да жетет. Эң негизгиси, өзүм таза болсом, баары таза болот. Өзүм казынага кол салсам, анда баары ага кол сала башташат. Мен мурункулардын катасын кайталабаймын. Менин көзөмөлүмдүн астында кумтөр маселеси бүтүрдү. Быйылкы бюджетти турукташтырды. Казынага 24 миллиард сом кошумча акча түштү. Жетим жесирлердин жөлөк пулдарын 100%га чейин көтөрүп жатабыз. Ошондой эле туруктуулук фонду түзүлүп жатат жана башка бир дала иштерди аягына чыгарды. Алдыдагы бир топ иштер бар, ошон үчүн убакыт берели. Ал эми Улукбек Асамидинович да жаман иштеген жок, жакшы иштеди. Жаш кадр оор мезгилде кыйынчылыктарды бирге басып өттүк. Тажрыйба топтоду, анын келечеги алдыда. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Света Тойгонбаева айтымчы, Ташиев жаңы кызматка дайындалат. Төлгөсү төп келген кызыктарды алдын ала билген айтымчы Света Тойгонбаева алдыдагы парламенттик шайлоо тууралуу прогноз кылып, Камчыбек Ташиевдин жакын аралыктагы тагдыры тууралуу Назар News маалымат агенттигине айтып берди. Ташиевдин бир тууган иниси депутат болом деген кыялы болсо депутат болот. Шайырбек Ташиевдин жолу ачык деген карталар түштү. Бирок Камчыбек Ташиев азыр өтө сак болуп, эч кимге алданбашы керек. Анткени жакын аралыкта Ташиевдин кызматында өзгөрүү болушу мүмкүн. Бул киши кызматыңды жогорулатат дегендерге макул болбош керек. Мен ал киши вице-премьер-министр болгончо өз ордунда калганын туура көрүп турам. Анткени кызматын жогорулатам десе 3 киши менен катуу кармашкан абалга кептелет деген чыр карталар түшүп жатат. Ошон үчүн өз кызматында эле калып, баштаган иштерин аягына чыгарган оң, дейт айтымчы. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров бийлик күтүүсүздөн идеалдуу болуп калбайт, табияттан идеалдуу бийлик болбойт. Бүгүн 13-октябрда Жогорку Кеңештин жыйынында министрлер кабинетинин курамы каралып жатат. Анда Акылбек Жапаров баяндама жазып, жоопкерчиликтүү кызматка баратканын айтты. Эмне өзгөрдү, эмне өзгөрөт? Биз баарыбыз өзгөрдүк. Доор алмашты. 1 жыл мурун өзгөрүү болду, 3-чү революция болду. Бардык толкундоолордун натыйжалары убагы келгенде тарых өз баасын берет. Бир дагы революциядан кийин мамлекеттүүлүктү жоготуп алган жокпуз. Алар эмне деп айтышпасын, залда отургандардын эмгеги бар. Бийлик күтүүсүздөн идеалдуу болуп калбайт, табияттан идеалдуу бийлик болбойт, дейт Акылбек Жапаров. Булак Super.KG. Эл чындыкты билсин.
Акылбек Жапаров: Баткен облусу кандай болуп өзгөрөрүн 2-3 жылда көрө аласыңар. Баткен облусунун өнүктүрүү фонду түзүлүп, ага жыл сайын жарым миллиард сом которулуп турат. Бул тууралуу бүгүн 13-октябрда парламентте өкмөттүн сунушталган жаңы курамы каралып жатканда министрлер кабинетинин төрагасынын милдетин аткаруучу Акылбек Жапаров билдирди. Баткен облусу кандай болуп өзгөрөрүн 2-3 жылда көрө аласыңар. Сиздердин тапшырмаңыздар менен жакын арада Баткенди өнүктүрүү фонду болот. Жыл сайын 500 миллион сом бөлүп турабыз. Мындан тышкары чет мамлекеттердин эл аралык финансылык институттарынын баарынан сурандык. Жакынкы 5-10 жыл ичинде Баткен жана Нарын облусуна болгон финансылык мүмкүнчүлүктөрдү жумшайбыз. Баткен биздин эң алыскы эмес, Кыргызстандан баштала турган облусубуз. Баткенге түздөн-түз көңүл бурабыз. 2-3 жыл ичинде Баткен облусу кандай болуп өзгөрөрүн көрөсүздөр, деди Жапаров. Белгилей кетсек, Баткен облусу борбордон эң алыс жайгашкан. Кыргызстандын Тажикстан менен Өзбекстан менен чектешкен тилкесиндеги аймак. Коңшулар менен чек ара такталып бүтө элек болгондуктан жер суу талаш маселелери утур катталып турат. Эске салсак, быйыл жазында Кыргыз-Тажик чек арасында куралдык кагылышта 36 кыргыз, 19 тажик жараны көз жумган. Жүздөгөн үйлөр, социалдык объектилер талкаланган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. УКМК дары-дармектердин баасын негизсиз жогорулашы менен олуттуу күрөшүү чечимин кабыл алды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет дары-дармектердин ашыкча баасы боюнча козголгон кылмыш иштерин териштирип, бааны төмөндөтүү боюнча иш-чараларын пландап иштеп чыгууда. Бул тууралуу мекеменин басма сөз борбору билдирет. УКМКнын жана министрлер кабинетинин мекеме аралык жумуштоо аныкталган маселелерди талдоодо, ошондой эле бирдиктүү мамлекеттик стратегия иштеп чыгууда жана дары-дармектердин баасын төмөндөтүү жана жеткиликтүүлүгүн камсыздоо боюнча натыйжалуу чараларды көрүүдө деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле учурда параллелдүү түрдө фармацевтикалык компаниялардын тобуна дары-дармек импорттоочуларга карата сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Бул компаниялар контролдоочу мамлекеттик органдардын айрым кызмат адамдарынын макулдашуусу жана патронажы менен салык төлөөдөн качуу үчүн импорттук дары-дармектин чыныгы баасын жашырып, дары-дармектерди сатууда баанын болжолдуу экендиги аныкталган. Эске сала кетсек, буга чейин аталган кылмыш ишинин алкагында Саламаттык сактоо министрлигинин жооптуу кызматкерлери жана фармацевтикалык компаниялардын кызматкерлери кармалып, УКМКнын төргөө абагында киргизилгени маалымдалган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Азизбек Келдибеков эч кимге учак сатпаган ар намыс лидери Кулов Эми Мырзахматов менен бирикти. Өмүрбек Бабанов премьер-министр кезинде Ата Мекен партиясынан Болот Шерниязовдун мародерсуң дегенге чейин барган. Ал Бабановго 2 ок жөнөтүп: "Эгер мародер экенимди далилдеп берсең, мен атын өлөйүн. Эгер далилдей албасаң, сен атын өл" деген. Бабанов далилдеп бере алган эмес, бирок дерүү жүрөт. Кулов: "Эгер тиг учмалардын бир винтигин сатсам, анда атын өлөйүн" деп курултайда какшаңда. Анда учактарды ким сатты? Бул тууралуу журналисттик иликтөөлөр уланып жатат. 2015-жылы Ата Мекен партиясы менен бирге чыккан Мелис Мырзахматовдун көчүгү жер жыттабай, шайлоо алдында чумун куюн болуп партия издеп жүргөн. Балким сыныктын башкасы жугат дегендей Текебаевдин ушунусу жугуп калгандыр. Анын Ата Мекен партиясы менен 2015-жылы түзүлгөн коалициянын иши бүттү окшойт. Мырзахматовдун улуттар биримдиги, эми ар намыс НТПК, элдик көзөмөл, Мекен сакчысы партиялары намыс жана тартип аттуу коалиция түзгөнү белгилүү болду. Ар намыс партиясынын лидери Кулов Мырзахматовдун алдында корголодугу же Мырзахматов Куловдун алдында корголодугу ким билет. Бул коалицияга Мелис Мырзахматов, Феликс Кулов, Артур Медетбеков, Дмитрий Федоров жана Кубанычбек Искендияров келе жаткан парламенттик шайлоодо жеңишке жетүү үчүн биригишти. 2013-жылдын 7-апрелинде бийлик кулаган соң кыргыз элинде дагы бир баатыр пайда болгон. Бул баягы эле Феликс Кулов эле. Анын амбициясы кайрадан тынч жаткызбай, Москва, Астанага чейин алып учуп жөнөдү. Бир гана чындыкты айтып коюшубуз керек. Ушундай алкеш-чалкеш заманда каяка баштарын батырарын билбей, Ар намыс партиясына кыргыздын мыкты чыкмаларынын бир тобу чогулган. Ошолордун кадыр баркынан улам Ар намыс партиясы парламенттик 5% чектен өтүп келген. Бирок парламентте келген соң бири-биринин көчүктөрүнө суу куйган башкы суу куяр Акылбек Жапаров эле. Арине, баягы эле Куловдун амбициясынан улам 2015-жылы кайра келүүгө бул партияга мүмкүнчүлүк болгон жок. Эми болсо парламенттик шайлоо алдында коалиция түзгөнү Мелис Мырзахматовдун алдына барышты. Жертиң Шармамыттын сөзүн жазган Азизбек Келдибеков. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Эрулан Кокулов: "Мени сатылдың дегендер өз башым өзүмдө". Ынтымак партиясы менен депутаттык аттанган журналист Эрулан Кокулов өзүнүн дарегине айтылган сындарга видео кайрылуу аркылуу жооп кайтарды. "Азыр менин колдоочуларым 3 тарапка бөлүнүп калды. Биринчи тараптагылар сатылдың деп мени жаман көрүп калгандар. Экинчи тараптар жөн эле койсоң болмок. Үчүнчү тараптар мени туура түшүнүп колдогондор. Мен мындай чечим чыгарышты өзүм жакшы билем", деди Кокулов. Булак Аргумент KG. Эл чындыкты билсин.
Билимдүү ошол эле убакта атына затына кыл жукпаган таза адам издесеңер мына ушул Медералиев деген жигит. Бул жигит ошончо билим менен эмне үчүн бийлик кызматтарына чакырышпайт деп таң калып келгем. Ошол эле убакта Музоонун атасы 11,5 литр сүт берет деп букаларына сүт чыгарып жиберген министр, премьер-министр деген сөздү туура жаза албай, премьер-министр деп кашайган спикер, маршруткага түшкөндө намыс көргөн депутат, коргоошундун дарысын көтөрүп кыргыз медицинасын дүйнөгө шерменде кылган дагы бир министр. Кыскасы каяктагы макале-сакалелор деле жүрүшпөйбү, биздин тагдырыбызды чечебиз дешип, колдорунан келбеген жүктү моюндарын артышып алышып. Мына ушул жигиттин кайсы бир партия менен шайлоого барарын окуп калдым. Кайсы бир партия барбасын, бирок бул жигитти шайлашыбыз керек. Таанып алсак деле өзүбүздүн улубуз болбосо деле, жертешибиз, жакыныбыз, тууганыбыз эмес болсо деле, башкалар окшоп таратканга акчасы деле жок болсо деле, чистый совесть менен Медералиевди шайласаңар адашпайсыңар деп Шаун Мурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.